Мен Оштон болом. Бул жерде балам мед академияны бүткөн болчу. Анан иштеп жүрүп, бул жерде Гүлбайра деген кыз иштейт экен, ушуну менен таанышып калат. Анан аны менен сүйлөшүп отуруп, ушул үй алам деп калат го. Анан бул кыз бирлегат кылат экен. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүк бар, ушундай бар деп. Анан кийин ал келип эле булардын жанагындай условиялары жагып калат. Бир жакшы жери башка компаниялардан айырмасы 5% экен. Анан бизге чалат, апа мен ушу үй алган атам деп. Муну жакшы болот. Ал келип туруп, анан кийин өзүнүн кичинерак үйү бар болчу. Бул жерден ушу сиздердин ушул компаниядан жардам алып туруп особняк алды. Жакшы. Азыр ошол особняк колго тийип, мынтип кубанып турган кезим. Балдарды насип кылсын. Ушул жерде ушул неменин ушул компаниянын жардамы менен алып отурат, билинбей отуруп эле төлөнүп калат го акчалары. Анан кийин чындыгында мен канча калдым, эмне кылдың деп киришкен жокмун. Муну ошол Гүлбайра кыз менен уулум келишип, эмне кылышып, бүт документтерди саздашып, момунтип үйдө документин колума карматып турат. Мен балам үйлүү болду деп кубанып турган кезим. Ушул азыр жакшы алган үйлөрү жакшы экен, келип көрүп аябай кубандым. Аябай жакшы үй алган. Биз мына ушул жашка келип, банктан 1-2 жолу кредит алдык. 5% эмес, проценти менен. 9%, 10% дегенде. Анан балам биринчи айтканда мен ишене бербедим. Кийин карасак чын эле ошондой экен. Анан айттым, ыраазы болдум. Тег эле жакшы мүмкүнчүлүк. Иштеп жүрүп, билинбей үй алып каласың. Болбосо ага чейин мына студент болуп, жаңыдан иш баштап жүргөндө квартирада жүрдү. Ошол квартплат төлөтүлөт, эми ол квартплатты буга төлөп калса, ашпаса 1-2 жылда кутулуп калат го. Үйлөрү жакшы үй экен. Квартплатка бергенде өзүнө калбай калат. Булга төлөсө үй өзүнө болуп калат экен. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы экен. Жакшы компания экен. 5% экен. Бүт бардык шарттары ыңгайлуу.